Нурлан Мотуев кармалды. Бишкек шаардык милициясы Нурлан Мотуев кармалганын бүгүн 31 октябрда билдирди. 16 октябрда шаардык милициянын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын ыкчам кызматкерлери социалдык түйүндөргө мониторинг жүргүзүү учурунда Мотуев өзүнүн Нурлан Мотуев офишал деген аккаунтунда улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнө карата терс сөздөрдү айткан видеону жарыялаганын аныкташкан. Бул факт боюнча тергөөгө чейинки текшерүү башталып, анын алкагында экспертиза дайындалган. Жыйынтыгында Мотуевдин сөздөрү улуту боюнча адамдын артыкчылыгын, кемчилигин пропагандалоону камтыганы жана изилдөө үчүн берилген материалдарда улуттар аралык кастыктын лингвистикалык белгилери бар экени аныкталды. Буга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козутуу менен кылмыш иши козголду. Нурлан Мотуев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Мотуев социалдык түйүндөрдө бир катар жарандарды алдамчылыкка айыптаган. Жогорку кеңештин 17 октябрдагы жыйында депутат Камила Талиева бул маселени көтөргөн. Буга ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев милиция Мотуевке карата иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын билдирген. Урматтуу Камила Абдуразаковна, Нурлан Мотуев боюнча биз материал каттап кечээ ал кишини алып чыгып, мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анын кээ бирки жасаган иш аракеттери биздин азыркы мыйзамдарга толук жооп бербейби, анын аракеттерин толук кандуу юридический оценка беребиз жакындачы. Себеби бул мамлекеттик орган туруп, ушундай иликтей турган профессионалдар туруп, анан эл ошол министрликке, органга ишенбей калганда гана аргасыздан кайрылып атат эл. Ал кишиге дагынчы, менин оюмча. Сиздер ошого чара колдонушуңуздар керек эле, реакция беришиңиздер керек эле. Ал кишиге мүмкүн туура кылып атабы, туура эмес юридикалык бааны беришиңиздер керек да. Мен билгенден ошол сос тармакта качанттан бери отуруп атат да бул жигит. Урматтуу Камила Абдуразаковна, бул боюнча айтма кечээ материал каттап, ал Нурлан Мотуевди чакырып атабыз азыр кезде деген. Чакырып анын аракеттеринин баардыгына юридический оценка беребиз. Туура эмес. Негизинен туура эмес деп эсептейбиз. Потому что деген сиз айткандай бул жерде мамлекеттик органдар бар, ошол жооп бериш керек. Мунун действиясы кандай болот? Юридический жардам берип атабы, же коллекторский кандайдыр бир иш аракеттер жүрүп атабы? Жакын арада ушу жуманын ичинде буга толук кандуу юридикалык баа беребиз биз. Факты деген факты менен ал киши айтып атат да, мен алып бердим. Ошол шылуундардын колунан алып бердим акчаны деп атпайбы? Ал боюнча баары бир факты боюнча бир териштирүү жүргүзөбүз. Ошого реакция берсеңиздер да, анан мен